5 айдагы негизги экономикадагы жана башка багыттагы жетишкендиктер боюнча кыскача токтоло кетейин. Ички дүң продукциянын 2020 жылдын аягында өзүңүздөр билесиздер, бул 2020 жыл минус 8,6% менен жыйынтыкталган. Ал эми азыр болсо ушул январь-май 21 жылдын январына майына чейин ички дүң продукция 215 миллиард сомду түздү. Январдагы минус 8,6%ды ушу кыскартуу 1,6%га чейин кыскарды. Ушундайга азайттык деп айтсам болот. Кийинки айда оң динамикага чыгабыз деген үмүттөбүз. Тышкы соода жүгүртүү боюнча январь-апрель айларында 2,6 миллиард доллар, башкача айтканда 114%, экспорт боюнча 128%, импорт боюнча 126% өсүү бар деп айта алабыз. Ал эми республикалык бюджет боюнча 31 майга карата 66,4 миллиард сом, мындай айтканда 102,5%ды түздү. Салык боюнча аткаруу жаман эмес, 104%. Бул 1,2 миллиард сом көп чогултулду деп айтсак болот. Андан сырткары республикалык бюджетти колдоо максатында ачылган депозиттик счетко өз ыктыяры менен 1,5 миллиард сом түштү. Бул экономикалык амнистиядан. Россия Федерациясынан бюджетке жардам катары грант 10 миллион доллар келип түштү. Урматтуу жетекчилер, ушул финансыга ушул жакта жакшыртуу боюнча негизинен өзүңүздөр билесиздер, 1,2 миллиард сомго финансы кредиттик уюмдарга элден жана кредит алган элибизге 100 000 сомго чейинки кредит алгандарга төлөмдөрдү компенсациялоо жүргүзүлдү. Буга 1,2 миллиард сом берилди. Кыргыз-Өзбек фонду боюнча дагы азыр жумуштар жүрүп атат. Жогорку кеңештен биринчи окуудан өттү. Бунун уставдык капиталы өзүңүздөр билесиздер 200 миллион доллар. Ошондой эле Кыргыз-Венгер фонду боюнча түзүү боюнча дагы жумуштар жүрүп атат. Негизинен ушул инвестиция боюнча мына атайын өзүнчө министрлик түзүлдү. Стартап Кыргызстан 2021 ушул долбоордун алкагында 500 000 сомго чейинки мамлекеттик гранттар берилет. Азыр долбоорлор конкурстан бүгүнкү күндө өтүүдө. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, ушул дары-дармектердин баасы боюнча бир топ жыйындарды өткөргөнбүз, лекарство боюнча. Ушул жердеги жанагы жашоого маанилүү, жизненно важный деп айтып атабыз. Ошол боюнча ковидке байланыштуу дары-дармектерден тышкаркы бекитилген тизмени биз өзгөртүп, ошол дарыларга НДСти киргизүү боюнча бүгүнкү күндө жумуштар жүрүп атат. Биз ойлойбуз, ушул НДС кирсе, мен ойлойм бюджетке да кошумча киришелер түшөт. Андан сырткары дарылардын дагы арзандашы, ошол именно НДСтин кириши менен дарылардын арзандашы күтүлүүдө. Анткени ал жерде да бир топ ар кандай бир схемалар бар. 1 июлдан тарта алкоголь менен тамекиге маркировка кирет. Ал эми айыл чарбасы боюнча, урматтуу жетекчилер, өсүш жаман эмес, 101,2%ды түзүп атат. Бул боюнча жылдын башынан бери 4,2 миллиард сомго ФСК 9 программасынын алкагында 9000ге жакын субъектке ушул жаат боюнча кредиттер берилди. 146,5 миллион сомго 89 бирдик техника лизингке берилип атат. Жер семдикчилер боюнча өзүңүздөр билесиздер, биз жылдын башында экспортко тыюу салганбыз. Анткени биз өзүбүз импорт менен алабыз, Өзбекстандан, Россия, Казакстандан. 1 апрелден тракторларды жана автоунааларды чогултуу үчүн керектүү тетиктерди НДСтен бошотуу жагы чечилди. Ал эми азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча ушу биз келгенден тарта эле атайын каржы бөлүп, 318 миллион сомдой каржы бөлүп, бүгүнкү күндө МЧСтин ушул складтарына келип түштү. 3000 тоннадай кант, сахар, кумшекер, 1000 тоннадай өсүмдүк майын сатып алынып, складка киргизилди. 15 майдан 30 сентябрга чейин ушул кант импортуна беспошлино кирди, маалыматыңыздар бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө ушул азык-түлүк коопсуздугунда бааны туруктуулугун камсыздоо үчүн 12%дык НДСти
алып салуу боюнча токтом долбоорун даярдоо боюнча мен тапшырма бердим. Ушул өсүмдүк майына, кантка жана тирүү мал боюнча НДСти алып салуу боюнча. Анткени азык-түлүк коопсуздугун биз камсыздашыбыз керек. Экология боюнча бул жаатта атайын ушул комитет түзүлдү. Экология жана климат боюнча кумтөр боюнча өзүңүздөр көрүп, билип, угуп туруп атасыздар. Бул жерде ири суммадагы экологиялык дооматтар коюлду. Соттун чечими чыкты. Ошондой эле Бишкек, Сокулук, Ала Мүдүн аймактарынын экологиялык абалын жакшыртуу боюнча 23-жылга чейинки атайын план түзүлдү. Өнөр жайы боюнча 17 мартта Жер үй алтын комбинаты толук ишке кирип, бүгүнкү күндө салыктарды төлөп атат. Биздин күтүүлөр боюнча жылдын акырына чейин 4 миллиард сомго чейин салык төлөйт. Бул жерде 1000ден ашын жумуш орун түзүлдү. Ушул курулган ЗИФ 1,3 миллион тонна руданы иштетет. Улуттук банк алтын слитоктарын артыкчылык укугу менен сатып алат бул ишканадан. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, ушул Тоо-Кен тармагында урматтуу президентибиздин жарлыктарын аткаруу максатында мамлекеттик ишкана түзүлдү. Бул кыргыз геологиясы, 6 ишкананын башын бириктирген кыргыз геологиясы мамлекет ишканасы түзүлдү. Андан сырткары ушул бүгүнкү күндө бир топ мына жеке жактар менен дагы биз ошолорго колдоо көрсөтүү максатында алардын дагы жумушуна жардам берип атабыз. Мына Токмоктогу пакта ирүүчү фабрика боюнча дагы жакшы жумуштар жүрүп атат. 250ден ашык жумуш орун түзүлүптүр. Андан сырткары кечээ мына мен кабар алып келдим. Кара Балтадагы Белес KG ишканасына биз жардам берсек, бул жерде атайын шаардын дагы вице-мэри катышты. Дизелдик автобустар келечекте ушул жерде электр автобустарын чыгаруу боюнча дагы завод иштегени турат. Бул жерде ушул кумтөргө байланышкан атайын дробилкаларды да автоматташтыруу иштери жакшы жүрүп атыптыр. Биз эгерде жакшы өкмөт колдоо алсак, ушул ишкана биздин мамлекеттеги Тоо-Кен тармагына бир топ жакшы тетиктерди чыгарып берет, мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Энергетика боюнча айтсак, энергетика тармагында Каса 1000 долбоору боюнча линиянын 1/3 бөлүгү өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан аркылуу өтөт. Бул 455 километр. Баткен облусунда Каса 1000 долбоору боюнча электр берүү линиясын курууга 7 гектардай жер трансформацияланды. Апрелде урматтуу президентибиз Баткен шаарына болгон иш сапарында ал жерге капсула салып келген. Бул жерде жумуш жүрүп жатат. Андан сырткары энергия компанияларынын чыгымдарын азайтуу боюнча атайын план түзүлгөн. 1,7 миллиард сомго оптималдаштыруу иштери бүгүнкү күндө аяктап жатат. Энергия компанияларынын ушул ген дирекцияларда курамы 11 кишиге кыскарды. 14 апрелде ушул ВИЭ боюнча атайын токтом кабыл алдык. Өзүңүздөр билесиздер, кайра жаралуучу энергия булактары боюнча жеке инвесторлордун кичи энергетика тармагына келүү процедуралары жеңилдетилет. ВИЭ боюнча токтом бул боюнча толук кабыл алынды. Урматтуу жетекчилер, Баткен областы боюнча токтолуп кетсем, Баткен областындагы жумуштар боюнча бүгүнкү күндө өзгөчө статус берилүү иштери мыйзам чегинде каралып жатат. Анын алкагында ушул мыйзам Кудай буйруса биринчи окуудан өтүп, азыр жогорку кеңеште 2-3 окууларга кирет. Анын алкагында дыйкандарга, ишкерлерге салыктан бошотуулар, инвестициялык кепилдиктер жана мамлекеттик кызматтардын бааларын төмөндөтүү ушул мыйзамдын алкагында каралат. 28 апрелде ушул 21-25 жылдарга чек-арага чектеш аймактар боюнча мамлекеттик программа жогорку кеңеште бекитилди. Андан сырткары Лейлек районундагы Маргун айылында аскердик объекттерди курууга 8,2 гектар жерди трансформациялоо 6 майда кол коюлган. 17 майда чечим кабыл алынган. Ушул бул жакта иштер жүрүп атат. Мына кечээ күндөгү массалык маалымат каражаттарына чыгып атат, бирок биз убагында акчаларды которуп бергенбиз. Муну биздин администрацияда тиешелүү бөлүм көзөмөлгө алып, техникаларды алып барып ишти жандандырышыбыз керек. Андан сырткары 17 майда чечим кабыл алынган. Өзүңүздөр билесиздер, ушул компенсацияларды
төлөп берүү биздин жана кайтыш болгондорго, ошондой эле жаракат алгандарга мына бул максатта 52 миллион сомдой акча бөлүнгөн. Каза болгондорго 1 миллион сом, ал эми жабыр тарткандарга 50 миңден 100 миң сомго чейинки каражаттарды биз бөлүп беришибиз керек. Ишкерлердин зыян тарткандарынын көлөмү аныкталды. Буларды компенсация берүү жагы каралууда. Андан сырткары ушул жабыр тарткан жалпы инфраструктураларды калыбына келтирүү боюнча 700 миллион сомдой акча бөлүнүп берилди. 158 адамдын кредити кечирилип, алар жоюлду. Жардам иретинде 45 кредитке пролонгация бүгүнкү күндө иштер жасалды, узартып берүү боюнча. Ошондой эле Баткен облусунда ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн атайын спецсчетуна бүгүнкү күндө 113 миллион сомдой каражат топтолду. МЧСке болсо 3,5 миллион сомдой каражат түштү. Урматтуу жетекчилер, трансформациялоо иштери боюнча Бишкектин түштүк Южный магистраль жолун билесиздер. Сокулук районунун аралык жолуна кошуу максатында ушул автомагистраль куруу үчүн Сокулуктан 14 гектар жер бир категориядан башка категорияга которулду. Мындай айтканда, ошол Южный магистральды биз ар жака улуу боюнча чечим кабыл алдык. Андан сырткары Чоң Алай районундагы Кашка суу айыл аймагында Афганистандан, ошондой эле Чоң Памирдеги этностук биздин боордоштор, кыргыз туугандар келген. Ошолорду көчүрүү боюнча жана Кашка суу айыл аймагындагы тургундарына турак жай куруу үчүн жакын күндө мен кол койдум. 70 гектар жерди биз трансформациялап бердик. Чек ара жаатындагы иштер боюнча Кыргыз-Өзбек чек арасында Алабука районунда бүгүнкү күндө 9000 метр жерге темир зымдар тартылып жатат. Дагы 6 километр зым торлор тартылат. 2 апрелде, урматтуу жетекчилер, өзүңүздөр билесиздер, 2 апрелде биз Казакстан өкмөт башчысы экөөбүздүн катышуубузда ушул Ак жол автожол жана ушул Кордай автожол өткөрүү пункттары ачылды. Ал эми май айында Бишкектен Талас облусуна Казакстандын Жамбыл облусу аркылуу бара жаткан жүргүнчү ташуучу унаалардын транзиттик өтүүсү жандандырылды. 28 майда чек ара кызматкерлерине 9 кабаттуу 216 үй президентибиздин катышуусунда тапшырылды. Андан сырткары чек ара кызматкерлеринин акчалай үлүштү төлөө, ушул денежный довольствие 40%га көбөйдү. Андан сырткары 21 жылдын 1 январынан тартып аскер адамдардын минималдык пенсиясы 4800 сомго көтөрүлдү. Социалдык багыттагы иштерге токтоло кетсем, Кыргызстандан Туркияга, Россияга туруктуу авиакаттамдардын саны көбөйтүлдү. Бүгүнкү күндө билеттер дагы бир топ арзандап калды. 16 мартта өзүңүздөр билесиздер, Ирактан пенитенциардык мекемелериндеги жаткан биздин 79 кыргыз баласын Кыргызстанга алып келүү боюнча Мээрим аттуу гуманитардык операция жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө булар келип, биздин ушул атайын мектепте жайгашып, билим алышууда. Коронавирус боюнча айтсам, бул жаатта вакциналар келип жатат, бирок жумуш көңүл жылтарлык жакшы эмес. Биз вакциналарды көбүрөөк алып келип, ушул элибизди вакцинациялоо иштерин жандандырышыбыз керек. Тилекке каршы жумуш толук кандуу ишке ашпай жатат. 1 апрелден тартып ЕЭПтин COVID-19 сус саякаттайм мамлекеттик тутумуна биз туташтырылдык. Платформага өлкөнүн 2 мамлекеттик 4 жеке лабораториясы кошулду. Биоматериалдарды алуу боюнча 114 пункт бүгүнкү күндө иштеп жатат. Жогорку кеңешке айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күндүк мөөнөткө визасыз режим киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору кирди. Кошумча 9 өлкөнүн жараны Кыргызстанга визасыз кире алышат бүгүнкү күндө. Булар Болгария, Вьетнам, Албания, Израиль, Мексика, Таиланд, Кипр, Македония жана Румыния. 1 июлдан баштап Ташкент тамчы авиакаттамы жүрө баштайт. Ошондой эле Ташкент балыкчы жумасына бир жолу поезд каттамы боюнча дагы бардык процедуралар бүгүнкү күндө бүтүп жатат. Ал эми спортчулар боюнча айтсам, Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына 14 лицензия
утуп алышты. Бул жактан дагы биз жакшы жыйынтыктарды күтөбүз, Кудай буйрса. Маданият кызматкерлеринин өзүңүздөр билесиздер, айлык маянасы 1-июлдан баштап көтөрүлөт. 50%дан төгөрөгүндө, ошондой эле саламат сактоо кызматкерлеринин дагы эмгек маянасын 1-июлдан баштап көтөрүү боюнча чечимди кабыл алганбыз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, таза суу курулуштары боюнча дагы кыска айта кетейин. 100 күндүк планда 7 айылды ичүүчү таза суу менен камсыздоо пландалган. 10-июнга карата пландалган 7 айылдан 15 миңден ашык эли ичүүчү таза суу менен камсыздалды. Кошумча 4 айылга таза суу кирди. Бул Сокулуктагы Белек, Шалты айылын. Ушул иштерди биз башташыбыз керек. Бул боюнча мен атайын тапшырмада бердим. 132-146 километрдеги бөлүктөрү боюнча баасы 170 миллион сом. Бүгүнкү күндө ушул жерге 8,5 километр 2 катмарлуу асфальт бетонун биз басышыбыз керек. Андан сырткары Нарын облусундагы эң көйгөйлүү маселе бул Жумгал районундагы Эпкин Башкууганды түндүк түштүк альтернативалык жолундагы узундугу 70 километр болгон жол абдан проблема болгон. Бүгүнкү күндө тендер бүттү процедуралары. Кудай буйрса 1-июлдан баштап бул жерде жумуштар башталышы керек. Андан сырткары мына бизге кайрылышкан эле ушул бир Бишкектин төгөрөгүндөгү Бугу эне багыш деген жаңы конуш. Ушул жерде бир топ маселелер чечилди. Таза суу, электр энергия жана башка жолдор боюнча. Калты тейлөө пункттары боюнча, цондор боюнча, значит 5 район жана 3 шаарда жаңы форматтагы 6 калты тейлөө пункттары, цондор жана 2 автоцон ачылды. Жарандардын каалоосун эске алып, бүгүнкү күндө ушул цондордун иштөө убактысын да узарттык. Эртең мененки 8ден кечки 7ге чейин иштеп жатат. 1 майдан 31 августка чейин ID карталарды бекер берүү акциясы бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ал эми мигранттар боюнча айтып кетсек, 29 январда урматтуу президентибиздин миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыгы чыккан. Андан кийинки жарлык чет өлкөдө каза болгон биздин кыргыз жарандардын сөөгүн Кыргызстанга алып келүү тартиби жөнүндө дагы жарлыгы чыккан. Ушуларды эске алуу менен биз дагы чечим алдык. Бүгүнкү күндө 30 миллиондой акча бөлүнүп берилди элчиликтерге. Андан сырткары Кыргызстандын чет мамлекеттердеги өкүлчүлүктөрүндө документ тариздөө үчүн консулдук кызматтардын тарифтери 20-дан 70%га чейин арзандатылды. Кыргызстанга кайтуу күбөлүгү каттоо электрондук форматта берилип атат мигранттарыбызга. Андан сырткары социалдык укуктук мүнөздөгү документтерди элчиликтерден алууга мүмкүнчүлүктөр ачылды. Өкүлчүлүктөрдө ID карталар берилип атат. Айдоочулук күбөлүктү алмаштырууга арыздар кабыл алынат. Андан сырткары мекен карт бул Кыргызстанда жаңы өндүрүштөрдү өнүктүрүү, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, жумуш орундарын түзүү үчүн Кыргызстанга кайтып келген эмгек мигранттарыбызды укуктук калыбына келтирүү, реинтеграциялоо максатында жумуштар жүрүп атат. Андан сырткары урматтуу жыйындын катышуучулары, ушул өкмөттүн түзүмү, министрлер кабинети боюнча айтып кетсем, бүгүнкү күндө толук кандуу түзүлдү. Мурда 22 болчу, азыр 16га чейин кыскарды. Аймактардагы жетекчилер боюнча бүгүнкү күндө бардык 40 райондо акимдер дайындалып, иштерин алып барууда. Булар боюнча дагы бүгүнкү күндө бардык мыйзамдарды биз жогорку кеңешке киргизгенден кийин чечимдер кабыл алынса, мен ойлойм, аймактардагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу, өзгөчө ушул мамлекеттик райондук администрациялардын дагы укуктары кеңейтилет. Биз аларга дагы толук кандуу шарт түзүп беришибиз керек.